Анан өткөндө Олжекемда Нарынга барып калды, коноктоп. Мени медресе бар болчу. Анан биздин ошол Калем деген лидерлер академиясы ошону ачып атканбыз. Ошолор сүйлөшүп отуруп агартууга. Сүйлөшүп отуруп анан мен Олжекени тамашачынга салып, Олжеке болду эме, немеге баралы намазга, жумага. Айтам да, жумага баралы десем ошол жерде болду барайын деди да. Мына дос колду бер, мына барайын деди да. Мен алып бар деди да. Ошол эмеде. Анан мен ошол жерде төбөм көккө жетти да. Чын айтайын, ушундай сүйүнүчүм. Анткени мен Олжек экөөбүз Facebook'та болсун, Instagram'да болсун, баягы бири-бирибизге болгон ыраазычылыктарды жазып, анан пикирлерибизди жазышканда кээ бирлери сиз Олжобай менен да дос болосузбу? Анын деген атеист да, анын капыр да деген, анын мындай да, анын мындай да деген эмелерди айтат да. Эми ал мен мисалы мен ал адамды деле бир жолу көргөн эмесмин. Мени менен дос болсо бир жөн да. Дос болсо бир жөн эле нары жакта ушул интернетте аймагында ушул эми нерселер өтө катуу жаман болду. Бир адамды билип билбей элечи. Этин жеп ошону ушактап артынан түшүп өмүр көргөн эмес ал адамдычы. Анан мындай көрүп эле жаман көргөн. Бирок Кудай жалгап ошол мен да достуктун кадыры мени макем бир эле жолу айтып калды. Анычы ага чейин деле маселени анчалык бир барышың керек деп деле такалаган немеси болгон жок да, түрткөнчө. Бир жолу айттым. Маке дедим, экөөбүзгө эмне ушул достук деле жетишпей атабы? Маселен мен намазга жыгылбай деле сен кылган иш менен тилектеш болуп жүрөбүз да коомго картуу. Сөзсүз эле намазга жыгылуу эмес да депчи. Анан бирок кээде достуктун кадыры артып турган убакта, көңүлүң жибип турган убактачы эмне үчүн досуңду кубандырып койгонго болбойт. Маселен ал макеме да керек эмес, Алла Таалага деле керек эмес, ал мага муктаж эмес намазга жыгылганмачы. Бирок мен дүйнө таануума, коом таануума бул зарылда диний чөйрөдө өзүңдүн маселен ал Кудайдын үйүндө отпайсызбы? Мечитке кимдер гана келбейт, өзүн изденгендер келет. Биз улутту тааный албай жүрөбүз. Анан коомдун басымдуу бөлүгү мечитке барып атабы? Демек, көңүлдү ошол жака буруш керек да. Анан биз качанга чейин сыртыбыздан сындашабыз да. Мен буга чейин диний чөйрөдөгү көп кемчиликтерди айтып келип атпаймынбы? Мындан ары деле уланта берем. Ал баягы мечитке барды, болду, көз жумду, тени чолоп калат деген кеп эмес. Маселен мен ошол жактагы кемчиликтер болсо ачык алып чыккым келет коомгочу. Маселен өткөндө садака деп жазылып турат да. Жөн эле садака деп эле айтылып келген да. Анан ушундай нерселер бизге тилге төл түшүнүк катары калыптанып калып атат да. Анан мисалы диний ишмерлердин катасын оңдоп койсоң эмне алдан ким зыян тартат да. Анан диний ишмерлер менен интеллектуалдар көбүрөөк жуурулушуп аралашсак гана биз жалпы улуттун аң сезимин өстүрөбүз. Маселен Макемда күбө Чубак ажы менен анда бир жерден карпа күрт жолугуп барып чай ичкен жерденчи Чубак ажы менен кол алышканмын. Ошол жерде келиңиз, мен элди мечитке чакырайын, сиз коомду театрга чакырыңыз, китеп окууга чакырыңыз деп. Демек мен эки жүздүү болбошум керек да. Демек мечитке барышым керек. Таксырлардагы театрга келсе, музейге келсе, элди бул жалпы улут гана утат да. Биз ар тараптуу көз караш, ар тараптуу дүйнө таанымдардан чектебешибиз керек өзүбүздүчү. Өткөндө мисалы ошондой бир кубаныч болду да мен үчүнчү. Анан Олжеке эми ушул жумада баралы десем эле болду мына жуунуп даяр турайын деп тиги мечиттин алдында келип туруп калыптыр. Анан кошо жыгылдык. Ушундай намазда жыгылып атканда бир досум да, дос. Мисалы жөнөкөй дос болсо бир жөн, китеп жазган дос. Ой пикири, ой чабыты, тиги нары жакты биз мурдубуздун учубузду көрсөк бул алысты көргөн дос. Анан баягы динде деле. Мисалы дин таанууда деле, динди ачыктоодо деле Олжекедей адамдар келип диндин ичин касыпчы. Биз баягы динден болсок, тилден болбой калып атпайбызбы? Тилден болсок жазуудан болбой калып атабыз да. Бизде проблема ушул диний адамдарда ушул болуп калып атат да. Ошого мисалы Олжекедей адам динди тааныган болсо, андай эмес экен, момдай деп ачыктап жазганда дагы жакшыраак да. Биз динди анткени мокочо көрүп калдык да. Олжеке мокочо дегенди көп айтат. Анан баягы динди мокочо көрүп калдык да. Эмнеге ошондой көрсөтүп койдук да. Диндин баягы дин только намаз окуш керек экен. Дин ороза кармап эле баягы ибадат менен жүрүш керек. Ибадат орозолор бар, бирок ошону менен бирге жанындагы өнүгүү жөнүндө мисалчы өнүгүү жөнүндө кеңирээк терең кылып мындай айтып ачыктап момундай нерселер бар экен деп изденсе Олжеке жакшы болот да. Тиги китеп дүкөндөрдө жана диний адабияттардын көбүрөөкү сапасыз болуп атпайбы? Кыргызча котулганда ал эмес. Куранды кыргыз тилинде ушунчалык жеткире албай атпайбызбы? Бул биздин улуттук чоң мандем бар да. Анан диний китептердин көбүн сырты жакшынакай болбой турат, мазмун окуй келсең эле
тилди өлтүрүп атпайбы ошол диний чөйрөдө баягы китеп жазгандар которгондорчу биз ошондуктан ошону диний сабаттуулук десе ал жөн эле дават айткандай ойлобошубуз керек. Ошо диний адабияттар сапаттуу болсо дагы кыргыздын эне тилине болгон мамилеси өзгөрөт да. Анан биз баягы түшүнүгү да башкача болот. Эгер таамай жазып түшүнүгү байыйт да. Ошо төл түшүнүктөрдү калыптандырышыбыз керек да. Мына кыргыз кыртышындагы исламды калыптандыруу ошол биз исламдын дөлөтүн арттыргандын ордуна тескерисинче биз кайра ага сын менен гана жардам бере албайбыз да. Демек аралашалы, кирели ошол кол кабыш кылыш керек да. Жакшы.